Адамдарга алар сизден күткөндөн да көптү бериңиз. Жана мындай мамилени кээ бирөөлөргө эле эмес, баарына кылыңыз. Эгер мен сени сүйөм деп айтып жатсаңыз, аны олуттуу түрдө, далили менен айтып, жүрөктү жылытыңыз. Кечиресиз деп айтканыңызда адамдын көзүнө карап, кечиримге муктаж болгондой болуп сураныңыз. Башкалардын кыялдарынын үстүнөн күлбөңүз. Жашоодон жарааттарды алышыңыз мүмкүн. Бирок жашаш керек. Адамды айланасындагыларга карап баалабаңыз. Андайда көп жаңылыштык кетет. Жай сүйлөп, бирок тез ойлонуңуз. Эгер сизге жооп бергиңиз келбеген суроо берилсе, жылмайып, эмне үчүн муну билгиңиз келет деп, жүрөктөрдү оорутпай качканыңыз жакшы. Эң чоң сүйүү жана эң чоң ийгилик кооптуу абалдарды жаратарын унутпаңыз. Эгер сиз көп нерсени жоготуп алсаңыз, ал абалдардан сабак алууну унутпаңыз. 3 нерсе керек: өзүңдү сыйлоо, башкаларды сыйлоо, өз иш-аракеттериң үчүн жоопкерчиликтүү болуу. Кичинекей кайдыгерликтин чоң достукту бузушуна жол бербеңиз. Телефон менен сүйлөшкөндө да жылмайыңыз. Ким чалса да үнүңүздөн сезип, кубанычтын кубатын алгандай болсун. Башканын абалына, кайгысына сезимтал болуңуз. Кээде кайсы бир нерсени каалап, бирок жетпей калганыңыз да ийгилик болушу мүмкүн.